Söz anda урматтуу делегаттар, биринчи курултайдын төрагасы болуп шайланган Кадыралы мырза Кошалиевке сөз берели. Ардактуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, президенттин кечээки жалпы элге кайрылуусундагы 30 жылда 30 өнүккөн өлкөнүн катарына киришибиз керек деген бул бренд, бул мотивация, мына ушундай багыт менен биримдик ынтымак менен алдыга жылсак, чындап эле ошол 30 өлкөнүн катарына киребиз. Анан учурдан пайдаланып, урматтуу туугандар, ошол элдик курултайды элдин деми менен күчү менен 30 жылга созулган күрөштөн кийин мына бүгүн экинчи курултай өтүп атат. Садыр Нуркожоевич, бүгүн айта берсем болот. Сиз бийликке келгенге чейин эле 13-жылы Алматыдан жолугуп, сырттан иштен жолугуп, бул башынан эле сиз бул идея менен жүргөнсүз. 20-жылы келгенде Конституциялык кеңешмеге мени баш кылып курултай идеясын алып жүргөн адамдарды сиз киргиздиңиз. Андан кийин бул мыйзам жогорку кеңеште 1 жыл жатып калган учурда былтыркы жылы указ менен жылды. Бул саясий эрк менен жылды, урматтуу туугандар. Бул идеянын душмандары Кыргызстандын ичинде да, сыртында да толтура. Анан учурдан пайдаланып, жогорку кеңештин депутаттарына, төрагасына эмне болгондо да алып бергендиги үчүн ыраазылык билдирели. Эми урматтуу туугандар, ушул иште салым кошкон дээрлик Кыргызстандын эли болду. Ошонун ичинде тирүүлөр капа болбойт. Өткөн арбактарды атап коеюн. Нурак Абдырахманов, Хусейин Исаев, Сүйөркул Касаков, Бекмырза Исмаилов, Мар Байжиев, Кенжалы Сарымсаков, Мухтар Өмүракунов, Гүлжамила Шакирова, 5 болсун ушулардын. Анан урматтуу туугандар, менин колумда мына 50 барак кагаз турат. Ушунун ичинде ондогон долбоорлор бар. Ошону мен баарына токтолбой эле аттарын атап коеюн. Биринчи, өнүгүүнүн кыргыз жолу. Экинчи, Кыргыз Республикасынын билим тарбия концепциясы. Үчүнчү, салттуу билим борбору. Төртүнчү, бүткүл дүйнөлүк Манас тынчтык жүрүшү, жарык руханий анимациялык долбоору, Кыргыз Республикасынын экологиялык программасынын тезистери, Кыргыз геопарктары долбоору, табиятка шайкештик долбоору. Ушунун баардыгы элден, журттан топтолгон. Андан сырткары компромат боюнча камалып жаткан бизде абактагы туугандар айтып атат. Бизди соттосун макул, бирок ачык соттосун деп. Ушул аманатты да жеткирип коеюн. Анан урматтуу туугандар, Арсланбап жөнүндө, Кошой Коргон жөнүндө айтпасам болбойт. Маданият министри отурса керек. Кошой Коргонду Салымбеков салып берип койгон экен, прокурорлор барып туура эмес салыптырсың дегенден берип коюптур. Бүгүнкү күндө же мамлекетте эмес, же элде эмес. Андан сырткары Кыргыз Республиканын стратегиялык өнүгүү багыты боюнча мыйзам бүгүнкү күндө жогорку кеңештин 3 окуусунан өтүптүр. Буну депутаттар суранып атат. Ушуну дагы сиз колдоп, аягына чыгарып берсе деп атат. Бар болуңуздар, бир бололу.